Анжелика, өзүн ким ойлойт? Ырчы Анжелика UX 200 үлгүсүндөгү унаалы болгону маалым. Ырчы айым унасын Лика аттуу номери боюнча түшүндүрмө берди. Оригиналдуу номерим тууралуу сөз болуп жатыптыр. Жакындарым кыскартып атымды Анжи, Лика деп чакырышат. Жаңы салонумдун дагы аталышы ушундай болду. Бул мыйзамдын негизинде буйртма менен сатылып алынган. Тастыктоочу документи бар номер дейт ал. Маалымат булагы Argument Check It KG. Самара Каримованы ким сатып кетти? Парламенттик шайлоонун жаңы эле жүрүшү башталганда ырчы Самара Каримова башкы каармандын бири болду эле. Алдыңкы катарга отуруп, сүрөткө да түшүп, Биримдик партиясы менен Самара айым шайлоого аттанат деген кептер өлкөнүн учу кыйрына чейин тараган. Бирок эмнегедир партиялар БШКга талапкерлердин тизмелерин өткөрүп жатканда Каримова айымдын караны да көрүнбөй калды. Социалдык тармактарда анда-санда Самара Каримова эмнегедир партиянын тизмесине кирбей калды деген суроолор азыр деле чыга калат. Чын эле эмне болду? Ички интрига болуп кеттиби же Самара айым партиянын төбөлдөрүнө жакпай калдыбы? Бул суроолорго азырынча жооп чыкты. Маалымат булагы Argument Check It KG. Дахан Мадумаровду саткан Турсунбай Бакир уулу Нурлан Насип менен лентаны кести. Бул тууралуу саясатчы соц тармакта баракчасына билдирди. Оптом Про соода борбор ачылышында Эрк партиясынын жаштар канатынын активдүү мүчөсү Бакытбек Мойдуновду куттуктап, Нурлан Насип иним менен экөөбүз, деди Турсунбай Бакир уулу. Маалымат булагы Argument Check It KG. Калыков, ырчы, бир ырымды 3 жолу ырдап популярдуу болгом. Кыйын музыкант, куудул, ырчы, аранжировщик, сүрөтчү, ошондой эле камкор күйөө, сонун ата. Ушу сапаттардын баары бир адамга таандык. Ал ким десеңиз, Той сыяктуу тамашалуу ырлар менен өз учурунун популярдуу ырчысы болгон Кубик Калыков. Кубанычбектен Кубикке өткөнү, рок ырчысынан эстрада ырчысы болуп калганы жана башка күлкүлүү олуттуу окуялары сизге да жагымдуу маанай тартуулайт деп ойлойм. Атам 60 рубльга гармошка сатып берген. Адамдын өзүнөн өзү баа бериши өтө кыйын, ошентсе да аракет кылайын. Чыгармачылыктын пайдубалуу кичинемде пайда болду. Атам 12 жашында мугалим болгон, манас айткан, комуз черткен, өз учурунун сабаттуу адамы эле. Апам ууз болчу. Мага сүрөтчүлүк өнөр апамдан калган. Кичинемде чыгармачылык чөйрөгө мени эч ким жетелеген жок. Мен да балдарымды жетелеген жокмун. Биз эки ападан туулган 14 бир тууганбыз. Атам кимибизди жетелеп жүрмөгеле. Атамдын комуз черткенин карап эле үйрөнүп алдым. Кийин бирөөнүн гармошкасын алып үйрөнүп, атам аны алып берүүсүн сурангам. Айлыгын алганда атам музыкалык аспап саткан дүкөнгө Криса Айгерим Саматовага кол салып болду. Кыска тамашалуу видеолор, тагыраагы вайындар үйрөнүп алган көп болгондорду Криса Айгерим чертип Саматовага салдым. кол салып Өнөрүмдү болду. далилдеп анан Ал бул 60 тууралуу рубльга өзү баян Instagram алдырган баракчасы элем. аркылуу Үйгө жарыялады. мейман Анын келгенде айтымында 15 Бишкектеги республиканын элдин салондун ырларын биринде макияж чектирип, үчүн атам жазылган. мактанып калчу. Болжолгон убакытка Шахмат барса жакшы анын жазылган ойночу эле. саатына Мени башка бир менен кыз да жазылып мугалимдерди калгандыгын мелдештирип, айтышкан. козу утуп Эки алган кыз жайы орун бар талаша атамдын. кетип, жыйынтыгында 8 актриса классында жабыркаган. Жалал Окуянын Абадта жеринен маданият алынган видеону да техникумуна көрүүгө болот. өтүп Анда кеттим. актрисаны Техникумду белгисиз кыз бүткөндөн биринчи кийин жөөлөп Бишкекке кетип, жолдомо менен экөөнүн Исмаил ортосуна деген досум чырчыккандыгын, экөөбүз келдик. ал кыз актрисанын Экөөбүз тең чачтан сүрөт музыкалык жатканын аспаптарды жакшы көрүүгө болот. ойночубуз. Бирок Маалымат өтпөй булагы калдык. Фабула Айылга Чекит кетип, мен KG. маданият үйүнүн директору болдум. Ал карком жетекчиси болду. Ансамбль ачтык. Анан экөөбүз тең аскер кызматына кетип калдык. Аскер кызматынан келгенден кийин өзүм эпос деп топ ачтым. Рок, джаз жанрында жандуу ырдачу элек. Топ катуу чыкты. 1990-жылы Борборго келип, республика боюнча биринчи орунду алганбыз. Аскерден келгенден кийин жашоону башкача көз карашта карап калдым. Үй жайды оңдоп, тирикчиликти алдыга сүрүш керек. Акча табыш керек деген маселе келип чыкты. 3 жерде иштеп, андан сырткары дыйканчылык кылчумун. Кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетин сырттан бүтүрдүм.
Кассета чайналып кетип уялгам. Эпоста бул каттуу чыгып, түштүк аймагына багындырып алганбыз. Топто кыздарыбыз да бар эле. Тез эле ала качып же бирдеме болуп жок болуп кетишчү. Шагыраган балдар укмуш ырдап жатсак деле элге кызыксыз. Анткени ырчы кыздарга кызыгуу күчтүү эле. Ошол учурда борбордо Рахман Разыков уюштурган кыргыз эстрадасынын ырчылары долбоору чыккан. Динара Акулова, Алина Жетигенова, Айчурок Иманалиева, Расул Маматкулов, Бек Борбиев болуп концерт коюп, түшкөн акчага үй ала турган долбоор эле. Ошолор Жалал Абадка келип калышты. Музыкалык аспаптарды деле жок, өздөрү эле келе бериштир. Фонограмма жаңы чыгып жаткан. Кассетага жаздырып алып ырдашат экен. Кассетасы кээде магнитофонго чайналып калат. Аны калем сап менен түрөсүң. Кимдин ыры өтүп кеткени да билбейсиң. Иши кылып азап. Бизге фонограмма келе элек болчу. Жандуу үн менен ырдачубуз. Фонограмма дегенди ошондо билдим. Мен Рахман Разыков менен тааныш элем. Музыкалык аппараттарыларымды коюп берүүдү суранды. Биринчи күнкү концертке мени Ямахага тургузуп коюшту. Калп эле ойномуш болуп турам. Анан ырдап жатса эле баягы кассета чайналып кетсе болобу? Элге калп эле ойноп жатканым билинип калды. Уялганымды айтпа. Бек Борбиев анда аккордеон менен ырдачу. Аны чык эле чык деп сахнага түртүп чыгарып жиберишти. Кассетаны калем сап менен түрүп кайра чыгарышты. Эптеп концерт бүттү. Анан айттым: урматтуу артисттер, силерди жакшы көрөбүз, сыйлайбыз, бирок элдин ушунча алдаганы болбойт. Мен силердин ырларыңарды Ямаха менен ойноп бере алам. Эртең 1 саатка келгиле, даярданалы дедим. Эртеси музыканы ойноп берип, жандуу үн менен укмуш сонун концерт болду. Баарынын үнү сонун экен. Эмне азап дейм да, жандуу үндөрү менен элге ырдабай бербейби десең, ойноп бергениме ыраазы болуп мени чакырышты. Менин тобум бар. Кетип калсам алар ачка калбайбы? Бирок акчамды жакшы төлөп бермей болушту. Эмгек өргүсүн алып алар менен кеттим. Ырчыларга ошентип аралашып калгам. Кубик деген атым базарды угула баштады. Кийин тобум чачырап, кыздар турмушка чыгып, балдар да туш тарапка тарап кетишти. Ошол учурда мени Бек борборго чакырып калды. Ысык көлгө гастролго бармай болдук. Айпер анда 2 жашта. Жубайым кызым болуп, биротоло эс алып келебиз деп музыкалык аппаратураларымды жүктөп алып борборго келдим. Бара тургандар мен, Борончу, Бек үчөөбүз кантип гастролго чыгабыз? Жанагы тахти деп кол жатыр көтөрүп ырдап жүргөн кыз барго, ошону кошуп алалы дедим. Ал Асель Турдалиева экен. Ташкенттен окууну жаңы бүтүп, Куурчак театрында иштеп жатыптыр. Издеп барсак, фонтан жакта клип тартып жүрүптүр. Дагы деле кол чатыры колунда. Айлыгы 25 сом экен. 1 айга 100 сом төлөйбүз. Кеттик биз менен десек макул болду. Эмне ырдайын деди эле, ырдап жүргөн ырыңа 2 ыр кошобуз. Ошону ырдайсың дедик. Үй бүлөбүздү да алып алганбыз. Пансионатка акча жок, жатып туралы, концерт берип анан төлөйбүз деп сүйлөштүк. Бара калып концерт уюштуруп акчасын бердик. Ошентип төртөөбүз Ысык көлдү айланып жүрөбүз. Эл укмуш кабыл алып жатат. Бек ырдайт. Жанында экинчи үндү алыш үчүн мени гитара менен туруп ырдайм. Экөөбүз узун кыска болуп туруп алып, алло деп баштаганда эле эл сүрөп жатып келет. Борончу интермедиа аткарайын десе, жанында адам жок. Ага да мен өнөктөш болушка туура келди. Ойлосом ошондо көлдү тегеренип келгиле, 1 альбом ыр жазып коюптурмун. Түнү менен студияда жаздырып, эртеси Жалал Абадка кеттим. 10 күн өтпөй эле базарда баягы мен жаздырган ырлар жаңыра баштады. Аялым бир кассетадан Кубик деп атың чыгып жатат. Бек Борбиевдин ырлары эстрадалык болуп жатат деди. Ага чейин Бек аккордеон менен ырдачу эле. Ошентип кыргыз эстрадасында Кубик деген ысым пайда болду. Кызыма ырчылык бул оору. Өмүр бою ооруганга даярсыңбы дедим. Бек эстрада тобу ошентип түптөлдү. Мен борборго келдим. Биринчи Борончуга, анан Аселге акырында мага үй алдык. Аты чыкканда Асел өзүнчө топ ачып кетти. Борончу өзүнчө кетти. Бек экөөбүз эле калдык. Бул эми жашоонун мыйзамы да. Башка түшсө байтал жолго дегендей, менин куудул болушум деле муктаждыктан чыкты. Бек экөөбүз чыгып элди күлдүрчү элек. Бир күнү Бек сен бир ыр жаздырып койчу деди. Ырдап чыгам дебей эле жөн эле жазып койдум. Сатир айтып бүтсөм деле эл ырда деп суранып калышты. Спорт сарайы толлу.
Ай диги деген ырды ырдап бүтүп кирип кеттим. Зал кайра кол чаап туруп алды. Чыгып ошол ырды кайра ырдадым. Анткени башка ырым жок да күлүп. Дагы токтобой коюшканда айла жок дагы ырдадым. Эми токтобойт эл, кечирип койгула, менин башка ырым жок эле десем, эл дуу күлүп калышты. Ошентип Бектин көрмандарынын аркасынан жылдызым жанып кеткен. Азыр ырчылар анча элди чогултуш үчүн эмне гана кылбайт десең. Биз афишага Бек же Кубик деп жазып койсок эле эл батпай калчу. Кубик аталганымдын тарыхы бар. Эпос тобун түзүп ырдап жүргөндө Анатолий деген операторубуз бар эле. Жанды уурдап жатканда ал эскертүү берип пультте отурат. Анан Кубанычбекке тили келбей Кубик деп койчу. Топтогу балдар да Кубик деп калышты. Кийин атыбыз чыгып калганда афиша жасатканда дизайнер жалдабайбызбы? Аны Асел Борончу Бек деп жазып келе жатып менин чыныгы атымды таппай коет. Ал кезде чөнтөк телефон жок. Афишалар басууга эрте берилиши керек. Өлүп кетсин Кубик деп жазам деп туруп афишаны кетирип жиберет. Элге Кубик деп таанылганым ушундан. Бек экөөбүз 7-8 жылдай